بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабактар жинага. Өлүмдөн коркпо. Өлүмдү да, өмүрдү да жараткан Аллахтан корк. Аллах Таала ыйык Куранда «Вазаккир фа инна зикра танфа'ул муъминин». Эскерткин, эскертүү ыймандууларга пайда берет деген. Эскертейин дегеним, ар бир жан татуучу өлүм сааты ар бирибиздин башыбызга келет. Бул жөнүндө далай алымдар айтып насаат кылышкан болсо да, эскертүү иретинде өлүм тууралуу кайра кайталап айтууну туура деп эсептедим. Өлүм жөнүндө сөз козгоо атүгүл жөн гана ойлоп коюу адамды сестентип, түркүн түрлүү ойлорго салып коет. Капыстан өлүм жөнүндө ойлоп кетсең, ошол замат башка нерселерди ойлонууга аракет кыласың. Ичиңден мен али жашмын, жашоомдогу аткарылы элек максаттарым көп. Азыр өлүш менин планымда жок дегендей мамиле кыласың. Көпчүлүк адамдар өлүмдү кандайдыр бир деңгээлде башкарууга мүмкүн болгон нерсе сыяктуу ойлошот. Тааныштарынын бирөөсү өлсө, аны өлүмүнө себеп болгон нерселерди болтурбай коюуга мүмкүн эле деп себеп издегенге өтүшөт. Эгерде ооруп өлсө, анда туура эмес дарыланды, же убагында көрүнбөдү, же дарыгердин кайдыгерлиги болду деп шылтоо издешет. А эгер кырсыктан өлсө, анда айдоочу катуу айдаган, же алаксып кеткен деп ар кандай себептерге шылтайт. Ошончонун арасынан мунун ичери суусу түгөндү, ажалы келди дегендер чанда жолуктурасың. Кемден кем адам ажалы жетиптир деп тагдырга баш ийбесе, дээрлик баары эле шылтоосун издейт. Бири аттың ушул жолго чыкпай үйдө калганда өлбөйт эле десе, экинчиси күтүүсүз жерден жарык дүйнө менен кош айтышты дегенин угасың. Өлүмдүн келерин эч ким күтпөйт. Өлүм капыстан келет. Өлүмдү күтүп жүрүп жарык дүйнө менен кош айтышкан адамдар саналуу гана. Адамдарды өлүмдөн сороткон нерсе каарлык. Көпчүлүк ойлойт, 80ге чыкканда балдарымдын, небере чөбөрөлөрүмдүн алдында аларга жакшы керез насаат кылып, жуунуп тазаланып, келмемди айтып ак шейшептин үстүнө жан берем деп ойлойт. Бирок жашоодо дайым эле биз ойлогондой боло бербейт. Аллахтын буйругу келсе, анда ажал биздин пландарыбызга карабайт. Аллахтын буйругу ошол замат ишке ашат. Мусулман бир тууганым, сен өзүңө качан өлөм жана кай жерде өлөм деген суроону берип өзүңдү кыйнап убара болбогун. Анткени бул маселе суроого муктаж эмес. Бул иш эчак чечилген жана сөзсүз болот. Сенин өмүрүң канчалык узун болсо да, бул өмүр бир көз ачып жумгандай өтүп кетет. Бирок ар бир адамдын жан дүйнөсүн өйгөн, ар дайым эстеген сайын жүрөккө коркунуч салган, айтылар жообу даяр болгон суроо бар. Бул суроо: сен кандай абалда, кандай ишенимде өлөсүң? Ыйманың мененби же ыймансыз өтүп кетесиңби? Сен бул дүйнөдө өткөндө сени кимдер коштойт, кимдер курчайт? Сен бул жашоодо жараткан Аллах Тааланын өкүм буйруктарына баш ийип жашадыңбы деген суроо. Сен ар дайым бул суроонун жообун өзүңдөн сурап турушуң керек. Эгерде сен өзүңдү ушул суроо менен суракка алсаң, анда жообуна азыртадан даярдык көр. Анткени бул сенин бүткүл тагдырыңды, барар жайыңды аныктай турган маселе. Сен ажалыңдын качан келерин билбейсиң. Ошондуктан сен капыстан келүүчү өлүмгө дайым даяр болушуң керек. Адам өлүмдөн коркуудан алдын жараткандын алдында кандай абалда барам, кандай абалда жан берем деген сыяктуу ойлор ойлонуп туруш керек. Өлүмдөн коркпо, кандай абалда өлөрүңдөн корк. Кайсы абалда өлөрүң жөнүндө азыртадан ойлонуп жүргүн. Анткени акырет сапары өтө жакын. Канчалаган адамдар күнөө кылып жатып жан берди. Канчалаган адамдар азыр жашмын, 60ка чыкканда деле намаз окуп жетишип алам деп жүрүп, 20га чыкпай бул дүйнөдөн кош айтышты. Мен бүгүн ойго батып олтурамын. Көңүлүмдү кайгы муунга толтурамын. Күтүүсүз жетип келчү өлүмдү эстеп, Аллахтын азабынан коркуудамын. Өлүм ак, өлүм чындык, бир күн келет. Жараткан тагдыр жибин койгон ченеп, өмүрдөн бир күн биз да үзүлөрбүз. Өлүмгө дайым даяр болуу керек. Досум, бул дүйнөдө баары жалган. Дүйнөдөн кимдер өтүп, кимдер калган? Алданып бүтпөс арзуу кыялдарга армандуу жандар өттү канчалаган. Бейкапар ойноп күлгөн жандар өттү. Күнөөсү жок наристе балдар өттү. Дүйнөгө түркүк болор ким бар дейсин? Дүйнөнү дүңгүрөткөн хандар өттү. Байлар өттү мал дүйнөсү батпаган. Салган үйүн машинесин мактаган. Ажал жетип өлүм келип турганда,
кутулууга эч бир айла таппаган. Жалкоо өттү, ийилип чырпы калбаган. Дыйкан өттү, эч эмгегинен калбаган. Күнү бүтүп ичер суусу түгөнсө, кутулууга эч бир айла таппаган. Жарды өттү, жегенге жатынаны жок. Жалгыз өттү, сүйүп алганга жары жок. Ажал жетсе аяп адам тандабайт. Керек болсо терек кулайт, шагы жок. Тирүүлүктө түрлөп кийим кийерсиң, үйлөрдү салып машинени минерсиң. Өлгөндөн соң ак кепинге оролуп, капкараңгы көргө жалгыз киресиң. Кабырда Мункар Накир периште бар. Өлүктүн ар биринен сурак алат. Амалың бул дүйнөдө жакшы болсо, арачылап азаптан алып калат. Тирүүлүктө жакшы амал кылбасаң, күнөөлөрдөн сен өзүңдү тыйбасаң, жан чыдагыс азапка кабыласың, нәпсиңдин кулдугунан чыга албасаң. Мына ошондо акчаң жардам бере албайт, тууган жарың сага шерик боло албайт, ысыгыңа күйө албайт, суугуңа тоңо албайт, байлыгыңдан, бийлигиңден пайда жок, балдарың да арачылап кое албайт. Өлүм келсе, эч ким андан кутулбайт. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Куллу нафсин заиqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Ар бир жан өлүмдү татуучу. Кыямат күнү силерге сооп сыйлыктарыңар толук түрдө берилет. Ким тозоктон кутулуп бейишке киргизилсе, анда ал чоң ийгиликке жетет. Чындыгында бул дүйнө жашоосу азгырык, түгөнүүчү гана жыргалчылык. Насаатчы издеген адам үчүн өлүм өзү жетиштүү деңгээлдеги насаатчы боло алат. Адам кайсы бир күнү дүйнөдөн көз жумарын эстесе, анда ал өмүрдүн да, өлүмдүн да ээси болгон Аллах Тааладан коркот. Дүйнөгө болгон сүйүүсү азаят, нәпсинин каалоолоруна баш ийбей жашоого башкача көз караш менен карап калат. Башкаларга зыян жеткирүүдөн сактанат. Азыр ажалым келип калышы мүмкүн деп өлүмдөн кийинки жашоого азыртадан даярданып, жакшы иштерди кыла баштайт. Күндөрдүн биринде кемечи менен дыйкан жолугуп калат. Илгерки убакта кемечи болуп иштөө өтө чоң, өтө кыйын иш болгон. Азыр дагы кемеде жүрүү оңой эмес. Эң акыркы үлгүдөгү жаңы кеме менен жүрүп да деңизге чөгүп жаткандар өтө көп. Илгерки убакта кемечи болуп эмгектенүү абдан кыйын иш эле. Анын үчүн адамда өтө чоң эр жүрөктүүлүк болуш керек эле. Кемеде эр жүрөктүү адамдар гана сүзө алган. Деңизде кеме менен жүрүү өтө коркунучтуу болгондуктан аялдардын жана балдардын кемеге чыгуусу өтө кооптуу эле. Кеме менен саякат кылуу үчүн эмес, жалаң гана зарыл болгон жумуш үчүн сапарга чыгышкан. Ырыскы издеп, соода кылыш үчүн, ар түрдүү зарыл болгон жумуштарды бүтүрүү үчүн гана чыгышар эле. Себеби ал убактагы кемелер жыгачтан жасалып, катуу толкунга туруштук бере албай сынып кетүү коркунучу бар эле. Деңиздеги толкундун бийиктиги тоодой болуп көтөрүлгөн айбаттуу толкундар болуп турат. Ошондой бийиктикке толкун чайпалып, кемени көтөрүп чыкканда, жыгачтар кыйчылдап сынайын деп, өйдө ылдый толкун менен чайпалып жатканда, ал кеменин ичиндеги адамдардын абалын бир элестетип көрчү. Ал адамдардын ыйманын даражасы башкача болуп кетет. Ошондон айтылып калганда, кемедегилердин жаны бир деп. Мына ушундай кезде адамдардын баары бир Кудайга сыйынышат. Ыймансыз бир да жан калбайт. Аллах Таала Куранда мисал кылып айтат: тоодой болгон толкундар кемени ура баштаганда, адамдардын баары жалгыз Аллахка сыйынышат. Аллахтан гана жардам сурашат. Мейли ал кемедеги адамдардын арасында арбакка сыйынып жүргөндөр болобу, ошол кеменин ичинде күнгө, отко, Исага, кимге болбосун, периштеге сыйынабы, кандай нерсеге сыйынып жүргөн болсо да, кеме чайпалып, коркунуч келгенде алардын эч кимиси Аллахтан башкага сыйынбайт экен. Аллахтан башка эч кимден куткаруусун сурабайт. Жалаң Аллахтын өзүнө гана сурап дуа кылып калат экен. Исага сыйынган Исага сыйынбайт. Күнгө сыйынган күнгө сыйынбай калат. Көккө теңирге сыйынган теңирге сыйынбайт. Отко сыйынган отко сыйынбайт. Баарысы бир Кудайга сыйынышат. Себеби аларды Аллах Таала өзү гана куткарарын билет. Бул кезде арбактар куткарбашын билет. Адам баласы кененчиликте жүргөн кезинде текеберленип, атеисттик кылып, же болбосом ар түрдүү кудайчыларга кайрыла берет экен. Бирок катуу коркунуч келген учурда жалгыз Аллахтын өзүнө гана кайрылып калат. Мына ошондой кооптуу жумуш менен алектенген кемечилердин бири күндөрдүн биринде дыйкан адам менен бирге бир олтуруп сүйлөшүп калат. Ал кемечи жумуш себептүү бир айда 2 жума деңизде жүрүп, калган 2 жума кургактыкта үй бүлөсү менен болот экен. Кемечи дыйкан менен бир дасторкондо олтуруп калгандан дыйкан сурайт: "Эмне кесип менен алектенесиң?" деп. Ал: "Кемечимин" дейт. Ошондо дыйкан ага: "Сенин акылың жок экен. Сен өзүңдү өлүмгө алып барып жатасың. Эмне үчүн сен кооптуу жумушту кыласың? Сага эмне кургактыкта жумуш табылбай калдыбы?
Деңизде жүрүп бир күн толкундардын бири сени жутуп кетсе, сен кантесиң? Сенин аялың, бала чакаң эмне болот? Алардын абалы эмне болот? Эй, сен акылың иштетип көрбөйсүңбү? Атаң кайсыл жакта каза болгон эле деп сурайт. Ал деңизчи, деңизде каза болгон эле дейт. Чоң атаң каякта өлгөн? Деңизде. Чындыгында сенин акылың жок экен. Атаң деңизде өлсө, чоң атаң деңизде өлсө, сен эмнеге деңизге чыгып жүрөсүң дейт. Ошондо кемечи дыйкандан сурайт: "А сенин атаң кайсыл жерде өлгөн эле?" дейт. Ал дыйкан: "Менин атам төшөктө жатып өлгөн." "Чоң атаң каякта өлгөн эле?" деп сурайт. "Төшөктө жатып өлгөн" дейт. Ошондо кемечи дыйканга: "Мен айына 2 жума атам, чоң атам өлгөн деңизге чыгып жатсам, мага насаат айтасыңбы? А сен атаң, чоң атаң өлгөн төшөккө күн сайын жатып жүрөсүң го коркпостон" дейт. Чындыгында адам баласы өлбөй кала турган жери жок экен. Деңиздеби, үйдөбү, жолдобу. Ошон үчүн биз алтын төшөккө жатабызбы, күмүш идиш менен тамак жейбизби, баары бир күн өлөбүз. Өлүмдөн кутула албайбыз. Айда жүрсөк да ажал келсе алып кетет. Өлүмдөн качып да кете албайбыз. Аллах Таала ыйык Куранда айтат: "Кул иннал мауталлази тафирруна мин фа иннаху мулaqикум." Силер качып жаткан өлүм силерге сөзсүз жолугат деп айткан. Эч ким каарлык түгүл, эртеңки күнгө чейин жашаймын деп кепилдик бере албайт. Жада калса бир мүнөт, бир көз ирмемден кийин эмне болорун да билбейт. Бирок адамдардын көпчүлүгү куду Аллах Тааладан 80ге чыгасың деп кепилдик алып койгондой жашайт. Эй бир тууганым, сен өлүмдөн коркпо. Кандай абалда өлөрүңдөн корк. Аллах Таала бизди туура жолго салсын. Өлүмдөн эмес, өлүмдү да, өмүрдү да жараткан Аллах Тааладан корко турган пенделеринен кылсын. Баарыбыздын үй бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.